Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле эл радиосунун угармандары. Бүгүн эл кеңеште өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүткүл жалпы элдик добуш берүү боюнча дебаттар өтмөкчү. Бул дебаттар буга чейин жарым сааттан улам келсе, бүгүн 1 сааттык көрсөтүү болмокчу. Албетте, референдум дегенибиз менен бүгүнкү күндө калктын катмарына толук жетпей атат деген дооматтар бүгүнкү күнгө чейин уламдан улам чоop келүүдө. Айрымдары болсо толук түшүндүк деген маалыматтарды берип атышат. Бирок ошондой болсо дагы чыныгы дебаттардын негизинде элге калың катмарга референдум эмне үчүн болуп жатат, эмне үчүн болбош керек деген эки тараптан турат. Ошондуктан мен бүгүн алгач коноктор менен тааныштырып коеюн. Референдумга каршы тобунун өкүлдөрү Рита Карасартова, Бакыт Керимбеков мырза, ал эми референдумга макулбуз деген топтун өкүлдөрү Токтогул Качекеев мырза, Алга Кылычев мырза. Биздин программанын шарты менен мен алгач сиздерди тааныштырып коеюн, кийин билбей калдык, байкабай калдык дебеңиздер. Албетте өзүңүздөргө белгилүү болгондой моралдык, этикалык принциптер, телевизиондук багыттар сакталышы керек. 5 бөлүктөн турат биздин программабыз. 3-чү бөлүк бул чабуул деп аталат. Мен сиздерге 10 мүнөт убакыт берем, суроо берем. Ошол суроонун айланасында өзүңүздөр болгон далилдериңиздерди далилдеп бири-бириңиздерди ишендиришиңиздер керек. Ал эми калган 4 бөлүк 2,5 мүнөттөн ар бириңиздерге убакыт берилет. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой конституциялык оңдоолор, түзөтүүлөр биринчи жолу эле болуп жаткан жок Кыргызстанда. Бул акыркысы да эмес деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин жалпы дүйнөдө болуп жаткан суверендүүлүк, глобалдуулук маселеси, анын ичинде терроризм, экстремизм маселелери боюнча көп маселелер козголуп келип атат. Мына ошонун ичинде биз суверендүүлүктүбүздү сактап калабызбы? Ушул конституциялык оңдоолор ушул суверендүүлүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирбейби деген суроолор бүгүнкү күндө жалпы коомчулуктун негизги жүрөгүндө түпөйүл болуп турган ойлордун бири. Менин суроом, биздин эгемендүүлүгүбүзгө шек келбей турган конституция оңдолуп жатабы? Каршы топтон баштайбыз. Ритайым. Мен биринчиден кыргыз элиме кайрылып кетким келет. Азыр мен көрсө биздин мамлекетте иштелип чыккан документтер аябай мыкты документтер болчу экен да. Мен азыр сөзүмдүн башында 2013-17 жылдардын мезгилине Кыргыз Республиканын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясынан кичине үзүндү айтып кетким келет. Бул ошол стратегиядан алынган. Ал жерде мынтип жазылып турат да. Конституциянын айрым жоболору натыйжалуу эмес деген жөнүндө сындар Конституциянын түзүлүштүгүн туруксуздугуна күмөн санатпоо тийиш дейт. Конституция ар кандай жобосун кайра кароо үчүн дейт, өтө олуттуу негиздер болуш керек. Демек дейт, андай кайра кароо үчүн дейт, өтө кылдат мамиле жасаш керек дейт. Ошондо мен бүгүн ушул өзгөрүүлөр элге керек деген баягы жөн эле сөз кылбастыктан статистика жөнүндө уккум келет да. Анткени себеби бизде кандай көйгөйлөр бар? Бүгүнкү күндө бизде жумушсуздук көйгөйү бар. Биздин тышкы карызыбыз өсүп атат. Сот реформасы таптакыр жылбай ташмалтай чыгып атат. Биз акыйкатты кайсы жерден издерибизди билбей калган заманда Конституциянын кайсы өзгөрүүлөрү ошол маселелерди чечип, азыркы биз коротуп аткан миллион деген акчаларды башка жака жумшаганга болбойт беле деген маселени көтөргүм келип, эртең ушул өзгөрүүлөр кеткенден кийин кыргыз элимдин эмне маселеси эмне үчүн чечилип кетерин уккум келет да. Анткени себеби 2 жумадан бери биз ушу талкууну жүргүзүп келатабыз. Болбогон эле бир себептерди айтып, ошол маселелер каяктан чыккан, эмне үчүн силер ошону кандай бир көйгөй маселе деп эсептейсиңер? Ошого токтолуп кетким келет. Өзүм айта турган болсом, биздин эгемендүүлүк мурунтан эле бар. Биз 25 жылдан бери эгемен мамлекетте жашайбыз. И сиз айтып кеткен жана 41-чи берене болобу, башка конституциянын беренелери эч кандай биздин көз карандысызга тиешеси жок. Бирок биз бүгүнкү карыздарды алып, биздин тышкы карызыбыз 3 эсе өсүп кеткендери бул чыныгы кооптоону жаратат. Анткени себеби кошунабызга карыз болсок дагы биз үйүбүздөн акырын тымызын чыгып, тымызын кирип калабыз. Өзүбүздү эркин өзүбүздүн үйүбүздөн да сезе албай. Мамлекеттик деңгээлде да так ошондой. Азыр карап көрсөңөр, биздин уже тышкы карызыбыз
аябай мындай кооптуу чектен өтүп баратат. Биз качан экономика менен алектенебиз? Же ушинтип эле бизге ортого ыргытып койгон бир болбогон сөздөр Рахмат менен сизге. жүрө беребизби? Ритайым. Бакыт мырза, сиздин пикириңиз. Саламатсызбы. Да, биздин топ улуттук мекенчил да. Биз бийлик жакта эмеспиз, оппозиция жакта эмеспиз да. Биз ушу элдерге айтып берелик, чындыкты деп, ошон үчүн каттоодон өткөнбүз да. Биздин элибиз кыргыз элибиз. Өзүн акыл эси менен барып добуш берсе болот эле депчи. Бизди азыркыга чейин мына кой деп, мал деп атышат кыргыз элди, ушу пайдаланып атышат да. Бул конституциячы, бул конституция жанагы итке сүйөк ыргытат го, ошентип ойнотот го, ошентип ушу конституция оюнчук болуп калды да, өзгөртүүлөрдү кыргыз элибизге ыргытып коюп, тышкы күчтөрчү анан айтып атышат, кыргыздар ушу талкуулап жата бергиле, бири-бириңер менен урушуп, биримдикке келбей, ушинтип эле жата бергиле депчи. А бул конституция, бул өзү жараксыз да. Бул пайдасы жок. Азыркыда айткандачы, биздин мына үйүбүз күйүп атсачы, Кыргызстаныбыз күйүп атса, биз дарбазаны оңдойлук деп ошондой сунуш киргизип атат да. Ушунча вот мен да таң калып атам да, анан ушу ким жоопкерчиликти анан ушу референдум өткөндөн кийин алат. 400 миллионго чейин ушу акча каражат бөлүнүп атат. Бизде ата энелер суранып атышат, акча издеп атышат, балдарына жүрөккө операция жасайбыз деп, почкага бөйрөккө операция жасайбыз деп. Канча ошо 6 миллион долларга чейин акча кетип атат. Элдин акчасы. Ошону биздин балдарыбызды бекер дараласак болобу? Инвалидтерге хотя бы жана жаңы жылдын астында 5000 сомдон берип койсок болобу? Ушу жаңы жыл жакшы өткөрүлдү деп инвалидтерге берип койсок болобу? Спортсмендер эл аралык соревнованияда барып, өзүнүн акчасына бүт азыркыга чейин ошо спортсмендерге акчалар бербей жүрүшөт да. Бул анан суракка келет болуш керек. Өзгөрүлөт. Мен биздин оюбуз мында да, жаңы президент, жаңы конституция болуш керек да. Бүттү. Боякта даже жоопкерчилик ким жана талкуулайт мыйзамды, ким талкуулайт конституцияны жок биякта, жазылбайт. Бурун Нарымбаев талкуулачу, момундай болуш керек деп. Азыр Ниязов Фарид талкуулап атат, момундай болуш керек. Жанакы 41 статьяны деп Аскаров жөнүндө. Рахмат, убактыңыз бүттү. Токтогул мырза. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз мамлекетинин өнүгүү жолундагы өзүбүздүн көйгөйлүү ойлорубузду элге жеткизгибиз келип атат. Ошонун ортосунда биздин өзгөрүүлөр, толуктоолор, конституцияга кирчи маселелер биздин мындайча айтканда жүрөгүбүздү өйгөнүнөн өзүбүздүн пикирибизди азыр айтканга мажбур болуп атабыз. Менин оюмча 30 толуктоо кошумча бул башталышы десек болот. Анткени революциядан кийин бул конституция гезитке жарыялагандан кийин биз колубузга эскиче карандашталып алып окуганбыз. Бул конституция чынына келгенде чала конституция болчу. Чала конституция болгону менен бул өзүнүн ролун аткарды. Ролунун негизгиси бул бизде парламенттик мамлекеттин түзүмүн түздү. Бул жөнүндө биз айтышыбыз керек. Бул конституциянын ролу аткарылып атат деп. Экинчи жагынан баарына эл аралык деңгээлдеги мыйзамдар кирди. Биз Кудай бурса Венецианский комиссиянын бизге айткан алкышын жана аныктап бергендигине биз ыраазыбыз деп мына ушул күнгө чейин келатканбыз. Бирок бүгүнкү күндө жана айтып кетти бул жерде 41 статья боюнча туура Кыргыз мамлекети конституция боюнча эгемендүү мамлекет, муну эч ким талашпайт. Бирок ошол 41 статьянын 2 бөлүгүндө жазылып турат: Кыргыз мамлекетинин мыйзамы эл аралык мыйзамдан кем келет деп. Анткени эл аралык мыйзам өзүнүн күчүн биздин мамлекеттик улуттук эгемендүү мамлекетинин мыйзамынан өйдө тургандыгы жөнүндө биз мына маалымат алып атабыз, көрүп атабыз. Ошонун бири, мисалга айта кетсек, экономикалык
блок жагынан алсак, бул кумтөрдүн маселеси, эл аралык мыйзамдын негизинде биз аксап атканыбыздын экинчи жагынан бул Ош окуясында болгон соттун чечимдерин Кыргыз мамлекетинин 3-чү бийлигинин жогорку соттун чечимдери Азымжан Аскаров боюнча тебеленип Кыргыз мамлекетинин аброю жерге түшүп кеткенин көрүп атабыз. Демек, бул конституцияда толук укук жагынан, чек ара жагынан, же болбосо биздин эркиндик жагынан алышыбыз керек. Алга мырза. Саламатсыздар. Биринчиден урматтуу биздин теле көрүүчүлөр жана жалпы кыргызстандык элим. Биринчиден эң биринчи сиздерге сөздү баштоодон биринчи жогоруда айтып кеткендей Кыргызстандын мындай чыныгы көз каранды мамлекет болуш үчүн, улуттук баалуулуктары сакталып кетиш үчүн ошол эле президенттин укугу, өкмөттүн укугу, сот укугу мындай жоопкерчилик менен иштеш үчүн биринчи баскыч болуп өзгөрүлүп аткан конституцияга өзгөрүүнү кыргыз атуулуу патриотту катары баарыңар 11 декабрда келип макул деп шайлоого катышып берүүңөрдү чакырып туруп сөзүмдү улайын. Бул баш мыйзам биз жазылып атканда мүмкүн Токтогул агабыз айтып кеткендей өз доорубан өттү, бирок ошондо эл сырткы бейөкмөт уюмдардын, кайсы бир таасирдүү өлкөлөрдүн күчү менен ачык эле айтып коюш керек. Ошол эле 41 берене, 35 берене болгон токой беренелер мындайча айтканда ошолорго мындай көз карандысыз болуп же белекке берилип кеткен да. Муну баса белгилеп айтып кетиш керек. Экинчиден бүгүнкү күндө баягы муну коркпой эле айта бериш керек, ачык эле айтыш керек. Ушул конституцияны өзгөртүүгө каршы деп топто жүргөн бүгүн тилекке каршы ал жигиттер, айымдар келбей калыптыр. Бакыт байке, Рита айым келиптир. Бирок ушул адамдардын топтордун көбүнчөсүн карап көргүлө. Кимдин ырын ырдап, кимдин акырынан жеген адамдар. Булар батыш өлкөсүнүн МПО деп мындайча ачык эле айтыш керек. Бейөкмөт уюмдардын каржыланып, атайын мындайча айтканда кыргыз элине агент катары түшүрүлгөн биздин мамлекетти өспөсүн, тынчыбасын деп атайын бир технологиялар менен кирген кыргызга душман болгон жарандарыбыз көбүнчөсү. Ошол эле мен баса белгилеп айтып кетсем, мына көчө эле Кадыржан Батыровдун жанында отурган эки укук коргоочулар бүгүнкү ушу Мавлян Аскарбеков жана башка Адил Турдукулов жана башка биздин каршы топтун дээрлик 90% менен бүгүнкү күндө офистерде чогуу талкуулап, күндөн күнгө бурмалап конституцияны беренелерин, мисалы кайсы жерлерин бурмалап атат. Мисалы Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылабыз. Эгемендүүлүк боюнча ошол эле эгемендүү болбой калабыз, калыптап. Рахмат Алга мырза. Сиздин убактыңыз бүттү. Биздин экинчи багыт баш мыйзамда өзгөртүлүп аткан нарк дөөлөттөр, үй бүлө, нике деген маселе бар. Бүгүнкү күндө ошол дүйнөдө ошол түпкү нарктуулукка ар бир улут өзүнүн түпкү населин чыгышын иликтеген мезгилдер келип атат. Мен суроом мындайча болмокчу. Ушул нарк дөөлөттөр, нике, үй бүлө туурасындагы негиз конституциянын өзгөрүшүнө канчалык бир жеңгелде жөөлөк боло алат? Рита айым. Сиз айтып кеткен багытты биринчи белгилеердин алдында мен тиги макул деген топко бир сыра сөз айтып кетким келет. Биз деген баягы конституцияны өзгөртүүсүн талкуулап атабыз. Мавлянды талкуулабай элебиз. Мен жана эң башында ушунчун айткам, булар жүйөлүү себеп айтса аябай жакшы болот эле депчи. Но мен дагы буларга мындай жооп айтканым мындай да. Макул деген тарапчы мыйзамды даже окубай туруп келип алып туруп, анан бизди бурмалайт дейт да. Мен 41 беренени окуп берейин. Баягы элдерге туура эмес эмес. Ар бир адам дейт, бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык эл аралык уюмдарга кайрылганга укуктуу дейт. Кийинки пунктусу айтып атат. Көрсөтүлгөн органдар тарабынан дейт, укуктар тебелингени аныкталса, анда Кыргыз Республикасы ал укуктарын ордуна келтирип туруп, жана зыянын толуктап бериш керек деп. Эми булар эмнени алып атат? Кайрылганга укуктуу деп туруп калтырып атышат дагы, жанагы бузулган укуктарын ордуна тургузуп бергин дегенде алып салган атышат. Урматтуу кыргыз элим,
бир эле мисал алып келип берейин. Аксы учурунда Умиталиев Элдар деген бала атылып кеткен. Бирок ошол баланын атылганын бул деген охотничий ружьедон атылган деп туруп, таптакыр биздин милициялар мойнуна албай калтырып койгон. Ошондо ата энеси каяка кайрыларын билбей, ушинтип эле балабыз өлүп калабы митингке барып деп туруп, ошол эл аралык уюмдарга кайрылганда ар бир адам соттук териштирүүгө укуктуу деп туруп, териштиргиле. Териштирип өлтүргөн кишини таба албасаңар, үй бүлөсүнө компенсация төлөп бергиле деген чечим чыгарган. Бул бир кишинин башка улутту башка кишини ушул жакка алып келип атканы, бул бийликтеги жактар эки улутты бири-биринин ортосуна деген чоң жанжал жаратып атканы. Бул мамлекеттик деңгээлдеги чыккынчылык. Ушундай улут кишилер туруп алып туруп 41-беренеде мындай айткан деп тескери айтып аткан нерседен кийин анан жана улуттук баалуулуктар кайдан келет? Улууну урматтоо дейт. Ооба, мен Токтогул Качкеевди урматтагым келет. Но телевидение туруп алып туруп 5 миллион кишиге 41-берене мындай деп 41-беренени сизге деле көрсөтүп коеюн, аякта Токтогул Качкеев айткан бир дагы сөз жок. Анан бурмалап аткандан кийин ким бурмалап атат? Именно ушундай болгон биздин аксакалдар да эле айткым келет, но башкача сөзү келип атат да. Ушундай телевидениега чыгып алып туруп, өзлөрү конституцияны карабай туруп, анан алып келген жолу себептери улуттук аралык. Анан азыр мынакей үй бүлө жөнүндө айта баштасат. Биз жазылып турбайбы бул жерде? Өтө олуттуу негиздер болуш керек деп. Азыр булар айта баштайт. Мынакей эркекке үйлөнүү деп. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир да кандай случай болгон эмес. Зато күндө милициядан сабак алып келип аткан, соттон жабыркап аткан кишилер, прокуратурадан жабыркап аткан кишилер толтура. Эмне ошол маселени чечпейбиз? Токтогул мырза, же Алган мырза сиз баштайсыз. Жо, мен айтам. Мына Рита өзүңүз мугалимсиз. Ооба. Туурабы? Туура. Ар бир маалыматты сиз түшүндүрүш үчүн жананын кесепетин же баалуу жагын айтканга сиз милдеттүүсүз мугалим катары. 41-берене. 41-беренеде ошонун негизине карата Бириккен Улуттар уюмунун комитети биздин укук коргоочулардын талабы менен жогорку соттун чечимин кайра карап чыгууга мажбур кылып атат. Эми сотто ошондой болуп атса албетте. Мен сизге мен мишайт эткен эмесмин. Бул деген Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк укугуна кийлигишүү деген болот. Бул кийлигишүү ошол статьянын негизинде болуп атат. Анткени алар айтып атат, 41-статьяда жазылып турат. Ошон үчүн биз силерге ушундай талап коюп атабыз деп атат. Бул адамдын мамлекеттин ички ишине кийлигишүү деген эсепте болот. Билгиңиз келсе. Бул бир. Экинчи жагынан бүгүнкү күндөгү ошол Азимжан Аскаровдун маселеси ошол талап менен кайра башынан каралып атат. Анда Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн, анын баалуулугу, анын мамлекет түзүлүшү, анын 3-чү бутактагы бийлиги ал көзгө илинбейт экен да, же ишеним туудурбайт экен да. Ошондуктан менин оюм ошондой болчу. Мен өз оюмда турам. Жо, сиздин убактыңыз бар. Барбы? Экинчи жагынан үй бүлөлүк боюнча туура айтат Рита карындаш. Азыр булар дейт, эркек эркекке үйлөнөт деген сөздү айтат деп атат. Айтабыз. Мына мен деген фестивалдарда болгом. Мен мусулман геймин деген аталган фестивалды көргөм мен. Ошонун видео пленка эмес кассеталарында бизге таратып берген. Ошондо бул нерселерди адамдын укугунун жана бир баалуулуктардын катарында бизге таңуулады. Мен унчуккан жерим жок, андай нерсени биз көрүп деле жүргөнбүз, эметип деле атабыз. Бирок коомдук деңгээлде ушул нерсени бизге таңуулап атат. Эркек эркек менен карым катнаш жыныс жагынан жүрүүгө болот деп атат. Аял аял менен жүрүүгө болот деп атат. Ойлоп көргүлө, кыргыз салты жашоо, миңдеген жылдан бери жашаган эл бүгүнкү күндө ошого ишенип, ээлигип, берилип кетсе, айтыш керек экен да. Ай, ишен балам, сен Акматтын тиги Ташмат деген баласына үйлөнүшүң керек. Же болбосо экөөңөрдүн ортоңордо түзүлүп калган мамиле бул демократиянын жана азыркы доордун нугу экен деген сөздү угууга сиз даярсызбы же мен даярмын? Рахмат. Бакыт мырза. Бул жана айтып кетпедиби менчи? Буякта конституция талкуулаган орган жок да, конституцияны. Ошон үчүн ар бириси ар канча талкуулайт. Буякта мен барысы эмеде адистерчи, юристтер да жакшы билишет. Буякта мындай жазылган жок. Силер Аскаровдун укугу эметип, бузулуп, сотту кайра баштап соттогула депчи, карагыла депчи. Мындай айткан жок алар. Алар карылып атат. Силердин эмеңерчи укугар Аскаровдун укугу бузулду деп.
Анда биздин өкмөтчү бийлик эмне кылыш керек? Ген прокуратурага буйрук берип, ошол эмени изилдеп көргүлө, карап көргүлө. Балким ошол жактан сабады аны, тамак берген жок, мындай жасаган жок деп ошону караш керек дегем ошондой. Ошону түшүнүп көргүлөчү. Алар айткан жок. А биздики жана айтат го орустар. Застав дурака молиться, он лоб расшибет дегендечи. Жиндиди чокунсун деп, сыйыны деп десең, чекесин жарып алат дегендечи да. Ошондой бизде болуп атат. Андай алар жазган жок. Алар обратите внимание дейт. А биздики чересчур ошону эметип алып, сот, кайра сот жасап. Сот эметпеш керек. И вообще, ушу менин оюмчу, биз ким кыргыз жерге колун көтөрсө, мораторий атуу жерди алып атып салыш керек. Бүттү. Башкасы келбесин, мындай кол көтөрбөсүн дегендечи, кыргыз жерибизге. Анан ошону башкача талкуулап, элдин баарысы жинди кылып, мен түшүнүп атам. Потому что могу өткөзгөнгөчү, атайын эмелерди, беренени үй бүлө жөнүндө, Аскаров жөнүндө киргизип коюш керек да. Анан биз каршы болуп калсак, силер эркекке үйлөнөт, ошого макул турбайсыңар. Бизде кыргыздарда жок кандай салт. Болбойт. Аны даже унчукпаш керек, айтпаш керек, балдарды сөз болбош керек. Булар кайрап алып, эмени пропаганда жасап атат бу жакта. Кереги жок ал. Бизде кыргыздарда аны үйлөнтүрбөйт эч ким. Ошол маселе болуп атат. Анан ушул конституцияга юристтер берет, кыскача жазылат. Закон бар дегендечи, ошол үй бүлө боюнча. Ошол жакта жазылат. Эркек эмеге, аялга деп эметип, ошентип расширенно жазылат да ошондой да. Ошондуктан айланайын шайлоочулар, булар кичине эметипчи, айтып атпаймынбы? Ошол мыйзам туура эмес үчүн, жараксыз мыйзам. Бул иштебеген. Биякта даже жазылган жок. Кимиси жоопкерчилик. Рахмат, убактыңыз бүттү, Алга мырза. Бакыт мырза, эми ачуу чындык болсо кабыл алып коюңуз. В общем, сиздин да мазга промывали, вербовали деген эле сөз болуп атат да. Сиз убактыңызды бөлбөңүз. Сөзүм бөлбөй туруңуз. Үй бүлөлүк маселе тууралуу айта келсек, каршы топ бир убакыт эле ошол 2012-жылы Өмүрбек Черкешевич, азыркы каршы болуп аткан топтордон, Феликс Кулов, Чыныбек Акунович ушу конституцияны өзгөртүүгө президентке сунушталганда, булар айтып аткандай, баягы бат эле бир жашыруун жерден кылбай, ушуга чейин талкуу берген юристтерге. Булардан бейөкмөт уюмдардан бөлөк деле юристтер бар. Мына Токтогул аксакал бар, канча жылдан бери Кыргызстанга эмгеги сиңген көптөгөн юристтер талкуулап келди. Бул бир. Экинчисинен Өмүрбек Черкешевичтин айтканын булар кайталап атат. Кыргыз эли патриот эл дейт. Мындай жанагындай гей, ЛБТР дейбизби, баягы жыныс менен жыныс кошулган адамдарды коомдон сүрүп чыгарат дейт. Биз мыйзамдуу өлкөбүз десек, Өмүрбек Черкешев айткандай мыйзам менен жашасак десек, булар айтып аткандай көчөлө мына ОТРКда ошол аял менен аялдар үйлөнөбүз. Биз силердин биздин мыйзамдык укугубузду бузуп атасыңар. Силердин конституцияда жазылып турат. Жаран менен жаран баш кошконго деп мына чуу салышкан. Булар атайын батыштын бизге туура эмес саясатын акырын баягы мындайча черный пиар, тоже хороший пиар деп орустар айтат. Ошондой кылып биздин коомдун мээсине сиңирүүдө. Кыргыз элин биз мыйзамдуу жашайлык десек, ачык эч кимден коркпой көрсөтүп коюш керек мыйзам менен. Аял, эркек гана жашай алат деп. Анан Рита эже, мен сиздин как студентсиз катары, ушу эжейим катары мен мынчалык сизди бурмалайт деп такыр күткөн эмесмин. Көчө күнү туруп алып айтып атасыз. Эми сиз билимдүү адамсыз да. Жок, кече күн эмес, бүгүн күн айтып. Жок, айтып атышат да булар. Мисалы, ушул силер туура эмес айтып атасыңар. Балким бойдок аял баласы багып алайын деп атса, кантет, бул мыйзам тоскоолдук айланайын. Үй бүлөлүк кодекс турбайбы? Ошол эле мыйзамдар калып атпайбы? Бала менен бала багып алуусудагы кайсы учурда ажырашат турганы баары бар. Силер мындай элди алдабагыла да. Мындай туура, мындай батыштын саясатын жүргүзөм десеңер дагы мындай акыл эс менен, мындай маданияты менен жүргүзүңүздөр. Мен сиздерди ошондон Рахмат, убактыңыздар бүттү. Биздин 3-чү тапшырмабыз бул чабуул деп атадык. Төртөөңүздөргө мен 10 мүнөт убакыт берем. Кааласаңыздар суроо жооп иретинде жазаңыздар.
кааласаңыздар, мен азыр бир тема коем. Ошол теманын негизинде бири-бириңиздерден сурап, бири-бириңиздерден түшүнүп ала тургандай болушуңуз керек. Түшүндүңүздөр, Мына азыр бүгүнкү турган бийлик мамлекеттик бийликти узурпациялап алууга ниет койду деген негизде бүгүнкү күндө ызы чуу абдан катуу көтөрүлүп атат. Эгер Конституцияда чыны менен ошондой жазылган болсо, макул тарап аны мойнуна алышыңар керек, каршы тарап өзүнүн далилдерин далилдеш керек. Анда баштадык. 10 мүнөт убакыт. Сиздер бере алыңыздар. Бир суроо берет. Анда эки мырзага маңдайыбызда турган эки суроо. Токтогул Чекеевичке мен президент өзү белгилеп айтып кеткен. Мен кетеримдин алдында өзүмдүн укуктарымды кесип кетким келет. Кайсы укуктары аябай кесилгенин элге түшүндүрүп бергилечи, азайганын. Аябай көп укуктары кесилип атат деле, баары көп деп эле айтышат, шилтелеп. Кайсы десең, бир мантууну сүйлөшөт, бир лагманды сүйлөшөт. Алга мырзага мен мындай айткым келет. Мына бүгүн баары айтып атат. Ой, жөн эле бүгүн Кыргызстан дейт. Күчтүү премьер келбесе дейт. Ал эртең жөн эле жашоосу куруп кетет дейт. Эгер ошончолук керек мыйзам боло турган болсо, эмне үчүн силердин аттуу баштуу юристтер жазган ушул норманы биз 11 декабрда шайлоого келип добуш беребиз. Бирок ал иштеп баштаган мөөнөтү 1 декабрь 17 жыл деп белгилеп атат. 1 жыл биз деген мындай бүгүн анда президенттин шайлоосу менен чогуу өткөзө турган өткөзүп коймокпуз. Эмне үчүн жергиликтүү кеңешке байлап атабыз? Эмне сыр жатат бунун аркасында? Үнөмдүү эле сиз жооп бересиз, анан жооп берейин. Өзүңөр билесиңер, азыркы иштеп аткан конституция көпчүлүк талкуулагандан кийин биз ушул бийлик жолун жолдогондо президенттик республика дедик, президенттик парламенттик дедик, анан кийин парламенттик президенттик дедик. Эл айткан сөздөрдүн баарына аябай ишенип, эгер өзгөрүлүп калса эле иш оңолуп кетет деген ой менен жүрдүк. Мына ошонун эң акыркысы мына азыркы иштеп аткан конституция. Биз парламенттик өлкө болдук. Парламенттик. Кескенин айтып берсеңиз, эми азыр айтып атам. Биз мамлекетибиз бийлик 3 бутакка бөлүнгөн. Билесиңер. Мына ошол 3 бутакка бийликтин баары тең ошолордун колуна өткөн. Мурунку президенттин ыйгарын президенттик башкаруу жолунда турган. Президентке болгону, өзгөрүлгөнү ушу конституция боюнча. Бул күч структурасы мына президенттин колунда. Анткени конституция боюнча бул башкы командачы болуп эсептелет. Билебиз. Экинчи жагынан өзгөр билесиңер, президентке сырт чет мамлекетке, Кыргыз мамлекетинин өкүлчүлүгүнө бул парламенттин талабы менен ыйгарылып, мына президент ошол ишти аткарып аткан, аны да биз башыбыздан өткөзүп келатабыз. Азайып келаткан жагын айтып кеттиңиз. Азайып келген мындан ашык. Эмнени азайттыңар? Президент өзү айтты, аябай көп болуп аткан үчүн мен кийинки президентке азыраак таштагым келип атат деп айтты. Азайган жагын эле айткыла. Эл уксун. Жок. Мындан ашык. Мындан ашык дейт. Президент өзү чыгып алып айтты. Азыркы менин полномочиям аябай көп экен. Мен кесип атам деди. Кескен жагын айтып кеткиле да. Мына президент деген мисалга ошол эле сот бийлигин алганда, бул байкатчу кеңештин жолдомосу менен кызматтан кетирүүгө дагы ага сөгүш же болбосо кандайдыр жаза берүүгө дагы мына ошол президент аны берип атат да. Же болбосо ошол байкоочу кеңешти 3 бутактан уюштуруп атат. Мунун баары тең президенттин жеке бийлиги эмес да. Жок, кесилип аткан жагын кесилип атат да бул деген. Эмнеси кесилип атат? Агай, кошумчалап койму? Кошумчалап кетейин агайга. Сиздин эки суроого тең. Биринчи кесилип аткан жагы бул мындайча айтканда канчалык укурук чоң болсо, ошол бийлик президент күчтүү болот. Бүгүнкү күндө сиз сөз колуңузду кесип эле мындай тынчтырып турсаңыз, биринчиси прокурор бүгүнкү күндө ушундай күч келип атат. Прокурор бүгүн ушул өзгөртүлгөн баш мыйзам боюнча президентти теске алат. Бул бир. Экинчиси, азыркы министрлерди кол коюп ким бекитип атат? Президент бекитип атабы? Өкмөт бекиткен жок да. Бул азыркы кирип аткан өкмөт сунуштайт парламенттикке. Президент аягында кол коюп атат. Ал укугунан да ажырап атат. Бүгүнкү күндө премьер-министр, огоп туруңуз, премьер-министр мындайча айтканда өкмөттөн эле жана имараттан эле чыкпай алган эле бир бакчы болуп калды, курчак. Алга мырза. Министрлерди шайлай алат, огоп туруңуз, сөзүңүздү бөлбөңүз.
экинчи ошол акимдерди шайлай алат. Андан тышкары эң катуу байланышты угуп турмуз. Президент жөнүндө. Соттор буга чейин мындай болду. Шайлаган эмес акимдерди. Соттун жарымын президент соттор тандоо кеңешине келчү. Анан аягында президент мындайча айтканда экзамен алып туруп сотторду бекитчү. Бүгүнкү күндө жанагы тартип жаган көзөмөлдөгөн көбөйөт. Угуп турсаңыз сөз бөлбөй турсаңыз сыйлайлы бирибизди. Ошо тартип көзөмөлдөй турган орган 4-чү бутак. Биринчи жогорку кеңеш, экинчиси соттор кеңеши, үчүнчү президент, 4-төн 1 бөлүгү эле калып атат президентте. 4-чү сизге окшогон сотторго таарын түшүргөн укук, мындайча айтканда жарандар, карапайым жарандар келип, мисалы Токтогул байке сыяктуу, сиз сыяктуу, же ошол парламенттин чечиминен келген жарандар сотторду бекитип атат. Мурун кандай эле? Карга карганын көзүн чукпайт. Соттор кеңеши угуп туруңуз. Сиз мындай чындык келатса баягы чычалабаңыз. Соттор сиз билесиз, мен сизден 5 келе окугам. Менден балким 5 окуасың, конституцияны окуп аптырсың, Соттор карга карганын көзүн чукпайт бүгүнкү күндө. Соттор кеңеши. Эмне үчүн 1 жылдан кийин ишке кирет, ошону айтып болчу. 1 жылдан кийин ошону айтып. Буга чейин азыркы киргизилип аткан бул конституциялык мыйзамдар өзгөртүлүп атпайбы? Андан кийин сизге окшогон укук коргоочулар, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле Өмүрбек Чиркешев баштаган топтор дагы көптөгөн муну майын чыгарат бекилгенден, билесизби? Эмнеге именно президенттин срогу бүтүп атканда такалды? 1 жыл эми убакыт берип атасыз да силерге. Жакшылап майын чыгарып, кээрлерин киргизип, бул да жаманбы? Президентиңерди акырын тияка отургузуп коюш үчүн. Эми сиздин экинчи сурооңуз да, экинчи сурооңуз өкмөт боюнча айтып атасыз. Өкмөт бүгүнкү күндө угуп туруңуз. Имараттын, жок, сиз мага айтпадыңызбы? Мына сиз уже жооп бердиңиз. Экинчи сурооңуз. Жок, кереги жок сурооңузду. Чалабаңыз да. Чалабаңыз. Анда Ритайымга суроо берейин. Суроо бериңиз. Эми чындык ушундай ачык болот, чалабаңыз. Эмнеге чалайм, айтыңыз. Ритажы. Мен сизди бир убакта студент катары ошо политологиядан, социологиядан бергенде абдан сиздин лекцияңыздарды таасирленип укугам. Студентиңиз катары. Конституция боюнча. Бүгүнкү күндө сиздердин топтордо жүргөн ошол кыргыз элинин мындайча айтканда кан төккөн июнь окуясында ошол Аскаров сыяктуу, Батыров сыяктуу жанында отурган жанагы эки эжебиз менен чогуу бүгүнкү күндө иш алып барып конституцияга каршы болуп отурганыңызга уяласызбы? Сиз кыргыз элине угуп туруңуз. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, ушу элди башын айлантпай кыргыз элине качан иштейсиздер? Же ушул акчанын айынан эле ушул баягы кыргыз элин тиги мындай кыл десе мындай кылып, бизде фактылар бар. Сиздер эмне иш кылып атасыздар? Убакыт аябай тар, урматтуу кыргыз элим. Мен жооп бере алайын, анан агайга бересиздер. Урматтуу кыргыз элим, убакыт абдан тар. Алга мырзанын берген суроосуна мен жооп берип кетейин. ОБСНин площадкасы жыл сайын чогулат. Жыл сайын ошол жака Кадыржан Батыров барат. Биздин мамлекеттик өкүлдөр, ички иштер министрлер, тышкы иштер министрлери бар, жыл сайын барат, ошол жерден сүйлөшөт. Эң көп ким Кадыржан Батыров менен кездиккен? Алмазбек Шаршенович. Ким качырган? Ошол бийлик. Быйыл туруп атырып, еще Кадыржан Батыров конституцияны колдобогула деп койду да, элдин баары Кадыржан Батыров суранып атсанда тескери кылыш керек деп. Анткени алар сүйлөшүп койсо керек. Ошон үчүн мындай провокацияларга алдырбагыла. Булар атайын сүрөткө тартып койгон. Биздин жана укук коргоочу эжекелерибиз чын эле митайын болсо, жана ички иштер министри менен отурган жагында эле тартып коюп чыгарып коюшмак. Но бирок андайга барбайбыз, бизде деген андай немеси жок. Кыргыз эли билет, милициядан жабыркаганда ошондой укук коргоочуларга чуркаарын. Ошон үчүн бул провокацияга алынбагыла. Булар атайын кыргыз өзбектин ортосунан жанжал чыгарып туруп, референдумга барыш үчүн жадагаты тынчтыкты дагы бузганга даяр болуп турушат. Бузулуп кетти. Ритайм. Мен сизге конкреттүү суроо бердим. Сизге айтып атам. Уялбайм. Бир уч топ. Уялбайм. Кыргыз элинин мамлекеттин тышкы иштер министри ал жерге барганга укуктуу. Муну билиңиз. Кыргыз элинин атынан чакырган үчүн барышат. Силердин кыргыз элинен бир уч куча топ кыргыз элинин тагдырына ошондой бүтүндөр чыгарганда ким укук берди силерге? Чакырган үчүн барды. Чыккынчылык кылып атасыздар. Рахмат сиздерге. Бакыт мырза, дагы сурооңуз барбы?
Сизге мен суроо берем, отуруңуз. Жок, кое турыңыз. берип Сиз отурмун. бербедиңизби? Бул берем экран. Кое турыңыз. Мени американский агент деп койду. Мен бул жигит менен экинчи жолу көрүшүп атам, жеребьевкадан азыр. Анан Текебаев менен биздин жолубуз ар кандай, мен аны да критикалайм. Бөлөксө сүйлөп аттыңыз эле, бөлөксө сүйлөп калдыңыз. Анан ошо мени агент кылып салыптыр. Токтолова, сиз юрист катары биякта жана мыйзамдар эмеси жана кыргыз тексти, орус текстичи карама каршы чыкса, кайсы эме текстти колдонуш керек да? Кыргызбы? Мыйзам катарында улуттук тил бул кыргыз тили. Кыргыз тили. Бирок тилекке каршы бизде көпчүлүгү орусча жазат. Рахмат. Убактыңар бүттү. Бул эркин багыт болгон, эркин багытты өзүңөр каалагандай пайдаландыңар. Мен кийлигишкен жокмун. Ал эми мындан ары калган эки багыт бул өзүбүздүн баягы сакталган норма менен жүрмөкчү. Биз жана азыр Чаул деген биздин блокто башынан кайрылып кеттик. Бирок биз ошол теманы кайра кеңирээк кылып ачканга өтөбүз. Бул сот реформасы коргоо кеңешин коопсуздук кылып кеңеши кылып өзгөртүү, прокуратурага өзгөртүүлөрдү, прокуратура иш боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү маселеси дегиле кылмыштардын мөөнөтү өскөрбеши керекпи деген теманын негизин койдук бул блокко. Мына ушул боюнча алгач Ритайым сизден баштайбыз го. Менден баштасам мен айтып берейин. Анткени өзүмдүн деле ишим көбүнчөсү сотторду көзөмөлдөө боюнча өтөт. Урматтуу кыргыз элим, Алга мырза буга чейин айтып кетти. Кыргыз элим биз мыйзам менен жашайбыз депчи. Мен да ошондой чыкырыкка келет элем. Силер карап көрөлүчү азыр. Мыйзам менен биз жашап атабызбы? Канча деген мыйзамдарды бузуп референдумга барган атышат. Тымызын жайында койгон конституциясынын долбоорун 2-3 айга жеткизбей мынакей добушка чейин жеткизип келишти. Ошон үчүн толгон токой мыйзам, регламент, ага айткан жана кыргыз тили менен орус тил бири-бирине дал келишпеген экспертизасы да жок болсо дагы бетти момундай табактай кылып алып турганда жүргүзүп кете беришти. Бүгүн биз мыйзамды бузсак, биз эртең укуктуу мамлекет болобузбу деген маселе. Мынакей 5 жылдан бери биз соттордун аркасынан көзөмөл кылып чуркап жүрөбүз. Бүгүнкү күндө СДПК фракциясына эмне тоскоолдук кылып атат? Бүт соттордун баары келатканда президенттин тескерисинен өтөт. Таза иштегиле деп койсо, бүгүн таза иштеп башташмакта. Бүгүн президенттин алдында практически 3/1 бөлүгүнөн көп, даже СДПК уже жарымынан көп министрлар болду. Эмне бүгүнкү күндө бизге тоскоолдук кылып атат? Эчтеке тоскоол эмес. Эмне үчүн ички иштер министрина Мелис Турганбаевди өзү келип койгон. Эчтеке өзгөрүлгөн жок. Билим берүү тармакта отурду го жапжаш болгон СДПКнын мүчөсү. Эчтеке өзгөргөн жок. Анан бир конституцияны колго алып алып ушул күнөөлүү турбайбы дегенге силер ишенсеңер, 2 революцияны башыбыздан өткөзгөндөн кийин кайра эле калпычылыкка биз алдансак, анда мындай болбойт. Ошон үчүн эгер силер туура багытты шайлап алып туруп, добушту бергенде жок деп добуш берсеңер, мен деген ишенем, Кыргызстанда 3-чү революция болду. Но ал көчөдө болгон жок, ал биздин мээбизде, анан жүрөгүбүздө болду деп. Анткени себеби кечке эле бизди малдай кылып алдаганын кереги жок. Калп эле бир нерселерди коюп, кел эле мыйзамдын чегинде жашайбыз дейт. Мыйзамды күндө тебелеп атышат. Күндө ыйлап келгендер бар. Милициялары тергөөсүн туура эмес жасайт, прокурору жанагынтип чала бышкан эмелерди алып келет. ГКНБга берип койгон атышат мынакей бияктагы кээ бир тергөө маселесин. А ГКНБнын жүзүн көрүп атасыңар. Билизгейт деп болгон бир документти алып келип туруп, президентке укмуш далилденген документ деп бет деген жок. Бул деген деңгээлде болуш керек. Коопсуздук комитети, эми ошол коопсуздук комитетине алып келип туруп тергөөнү берген атат. Ал мынтип баштары менен алмаштырып койгондон эчтеке өзгөрбөйт. Ошон үчүн биз укуктуу мамлекет болуубуз келсе, биз бүгүн мыйзамды сактап туруп, мыйзамсыз келген долбоорго жок деген добушту беришибиз керек. Бүттү, мен лишний Кошумчаңыз барбы? Жок, кошумчам жок. Рахмат. Бакыт мырза. Азыр жана суроо берип кетпеди беле. Токтогул байке туура айтты. Кыргыз тилди колдотуш керек да, мамлекет тилди. Бирок биякта жана өзгөртүү киргизген эмелергечи, экинчи беренедечи азыр ушинтип киргизип атпайбы? Мына 2013 жылы мо конституциядачы эме 20да карама каршы бар экен да, кыргыз тили менен орус тили ортосундачы. Анан ошол эмелердичи
могу закон кабыл алып, өзүңүз билесиз да. Анан бияка ошо киргизип атпайбы? Референдумгачы ошону дагы элдер колдоп койсун деп. Биякта жазылып турат да, кыргыз тилди колдош керек деп. Бирок жана 4-чү эмени карап көргүлө части депчи. Анан биякта жазылып турат. Ошондой карама каршы чыкса, пункттарды жазылып турат да, 20 жак. И аягында жазып официальный, расмий тилди колдонгула деп жазып атат. Бул туурабы, туура эмеспи деп, ошо юрист жагынан. Вот биз кыргыз тилди көтөрүп турабыз, биз кыргыз тил менен. Анан ушул айтып атам да, ушул мыйзамды бияка киргизгенин, муну жазып, орус тилди колдонгула, жана конституцияда туура эмес жазылып калса деген, туура эмес деп ошону эсептейбиз. Бул кыргызчылык эмес. Туура жазыш керек да. Анан жана вот ошон үчүн токтолоп ошону эметип внимательно ошо окуп көргүлөчү, ошо мыйзамдычы, о нормативных правовых актах дегенчи. Анан жана сот боюнчачы, соттор кантип алтын өзгөртүүлөрдү киргизсе, алтын тамга менен соттор жакшы иштебейт. Мына жана Всемирный банк бир эл аралык эмелер органдарчы, алар изилдеп көрүштү да. 2008-жылы, 2009-жылы канча кишилер ишенет экен сотко депчи, бир 65% болду да ишенебиз депчи, 50-дө. 2014-жылы уже 8% ишенип атат. А 2016-жылы статистика болду. 3% сотко ишенип атат депчи. Ошол силер ошону ойлонуп көргүлөчү. 3% ишенип атат сотко. Токтогул байке билет, соттор кантип иштеп аткандарычы. Анан кандай мояка айтып атпаймынбы дагы бир жолу. Алтын тамга менен киргизбесеңер эмелердичи, өзгөртүүлөрдү, булар иштебейт. Анан жанагы мен айтып кеткен биякта. Рахмат, убактыңыз бүттү. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерге дагы бир жолу кайрылайын. Мына сотторду Рита өзү мойнуна алды азыр. Мурун сот системасы 3 бутактан турса, азыр 4 бутакка бөлүндү. Бир эле көйгөйлүү маселени айтып коеюн. Эмне үчүн соттор бүгүнкү орундан жылбай атат? Мисалы, сотторду шайлаганды кой. Сот, мисалы, нарында иштеп аткан сот бүгүнкү күндө жакшы, эч мындай артында кири жок сот бүгүнкү күнү которулуп келиш үчүн Бишкекке мүмкүн үй бүлөлүк шарттары менен, мүмкүн бир жакшы даражасы өсүп келиш үчүн ошол жанакы коррупция болуп кеткен соттордун азыркы конституциянын негизинде түзүлүп калган жана соттор тандоо кеңешин, документтерин 5 айлык, 6 айлык бүт ошонун баарын өтүп келчү. Бул эмне дегендик? Атайын сот системасын биздин системаны ошо демократиялуу ошо сунуштаган топ атайын талкуулоо, чөгөлөтүү болчу. Бул бир. Экинчи, азыр андай жок. Сот жакшы иштесе, ошол соттор кеңешинин сунушу менен жанагы комитеттин сунушу менен мындайча айтканда сразу эле которулат. Бул бир. Экинчи жагынан сотторду, мисалы, президент 4/1 бөлүгүн алып калып атпайбы? Жанакы Рита айым сыяктуу эле, Токтогул айым сыяктуу эле мындай элестетпеш керек да, сот десе эле сотко сот иштеш керек деп. Мүмкүн юридикалык билими бар, сот системасын түшүнгөн бир чоң юристтер келип иштеп калышы мүмкүн да бул жердечи. Жаранды коомдордон келип калышы мүмкүн. Ошолор сот президент мурун кызматтан алса, азыр алардын сунушсуз, ал сунушка кимдер кирип атат? Коомчулуктан кирип атат. Жогорку кеңештен канча комитет болсо, коалиция болсо, ошондон келген адамдар болуп атат. Анан ошолор эле президентке тиги азыркыдай тиги берип коебу. Бул президенттин да бир бутагынан ажырагандык деп коет. Анан Бакыт байке кыргызча деп атасыз. Ушу жет атаңыз деле айтып берип койсоңуз бир ыраазы болот элем да ушунча кыргыз жөнүндө сүйлөп атсаңыз. Бул бир. Сиздин убактыңызданбы? Берейин. Уланта бериңиз. Айтып бериңиз, сизге убактын берип атам. Кыргызды абдан жакшы сүйлөп атасыз. Айтып берем. Бул жерде мындай болуп атпайбы? Кыргызда мындай болуп атат да. Сотторду бүгүнкү күндө абдан чөгөлөп калган ушу конституция беренеси күнөөлүү болот. Рахмат, убактыңыз бүттү. Токтогул мырза. Сот маселеси боюнчабы?
сот, Прокуратура, коргоо кеңеши, мына коргоо кеңешине кайрылалык. Коргоо кеңеши бул Исмаил Исаковдун мындай аскерчилик түшүнүгүн өтө көтөрөйүн деген сезим менен коргоо кеңеши деп койгон. Бирок коргоо кеңеши бул бүткүл дүйнөлүк практикада, тажрыйбада согуштун алдында және согуштун убактысында түзүлөт. Ошондуктан коргоо кеңеши деп коет. Бүткүл дүйнөдө бул коопсуздук кеңеши деп эсептелет. Мисалга, бул Америкада 49-жылы коргоо коопсуздук кеңеши түзүлгөн. Ошол тажрыйба бүткүл дүйнөгө тарап кеткен. Мына биз эгемендүүлүккө чыкканда биз дагы коопсуздук кеңеши деп түзгөнбүз. Эми коопсуздук кеңеши жеке эле бул шпиондорду же болбосо уюшкан кылмышкерлерди кароодо эмес. Коопсуздук маселе бул коомдук коопсуздук, тамак аш коопсуздугу, экологиялык коопсуздук. Бир 20-га жакын мамлекеттин тагдырына тиешелүү коопсуздуктар бар. Ошондуктан бул маселени кайра башынан коопсуздук кеңеши деп, анын төрагасы болуп президент калып калып атат. Анткени президент бул тең уйгарымдуу эл шайлаган, элге жооп бериши керек. Ошол эле маалда бул негизги коопсуздуктардын, бул аскердик согуш коопсуздугунун күчтөрүн башкы командачысы болгондон кийин мына ошол коопсуздуктун төрагасы боюнча калып атат. Демек, бүгүнкү күндө биздин мамлекет бир кыйла убакытта коргоо кеңешинде болгондуктан ал өңгө көрүнүп атат бөлөк мамлекеттерге. Биз калыбына келтирип, бөлөк мамлекеттердин нугуна түшкөнүбүздү көрсөтөт десек болот. Демек, конституцияга өзгөрүү оңдолор туура деп айтса болот. Дагы кошумчаңыз барбы? Президенттин укугу ушунда кеңейеби же азаябы? Эч кандай кеңейбейт, дагы милдет. Мен мындай багыш кеңейет, кичирейет, чоңоет, такыр эле куурап калат деген сөздөн алысмын. Анткени милдет бар, мыйзам негизинде жазалган милдет бар. Это правовые обязанности и функции. Андан ашык чыга албайт адам. Анткени ал чектелип жазалган. Ал мыйзам менен бекиген. Ошондуктан өөдө чыгып кетет, ылдый чыгып кетет деген болбойт. Бирок мамлекеттик кызматта бир чоң ыйык нерсе бар. Ар бир нерседе кесиптүү адамдар иштеш керек. Ошону билген адамдар иштеш керек. Биз кээ бир убакытта бул маселеге көңүл бурбайбыз. Убактыңар бүттү. Могул жерде бир суроо каралбай калды. Кылмыштардын мөөнөткө эскирбеш керек деген түзөтүүгө кандай карайсыздар деп. Ритайм. Ой, бул таптакыр бир нонсенс. Негизи конституцияга чыкпай турган маселелердин баарын чыгарып коюшкан. Бул жанагы бүгүнкү күнгө чейинчи демилгечи ким дегенде жооп бербей келаткандын бир себеби да. Анткени өзүн сыйлаган юрист буну мен жаздым деп айткандан тартынат. Бир учурда бир аябай кысым жасаганда Исмаилов Анарбек Касымович аппарат президентинин башчысы мен жаздым деген, анан биз айтканбыз, сен укугуң жок аны жазганга. Эмнеге сен жазып атасың десе, анда баягы эптеп тиги СДПКнын бетин киши тазартыш үчүн Рыскелди Момбеков мен жаздым деген, анда журналист жазса анда түшүнүктүү. А юристтер мен жаздым деп айтышпайт да. Эмеге регламентке кире турган жанагы коалициядан чыгуу нормаларды да конституцияга киргизип салышкан, мөөнөт кыскарат деп, анан кумторго тиешеси жок деп. Бул баягы элдерди эме да, кызыктыруу үчүн да. А эмне үчүн кумтордун жанына жер үйдү жазып койбойт? Анткени кумтордун кылмыштарынын баары артта калды. Орусча айтканда закон обратной силы не имеет деп коет. А жер үйдүн кылмыштары эртең болот. А эмне үчүн биз тигини сүйлөйбүз, а эртеңки кылмыштарды эметпейбиз? Жалпы эле мамлекеттик кылмыштардын боюнча вообще мөөнөт жок. 20 жылдан кийин дагы эгер мамлекетке сен ушундай зыян алып келгениңди билсе, давай акчаңды төлөп бергин же түрмөгө отургун дегенде эмнеге жазбайт? Анан таптакыр ошо жоопкерчиликтен алып салуу деген да бир нерселерди кирип атыптыр. Мен ойлоп атам, булардын аркасында бир чоң сыр бар. Булар баягы тет илгери ушу могул жерди мен туура эмес, улутташтырылган жерди туура эмес алып алган турбаймын. Андан бери мынча жыл өттү, ошон үчүн бул каралбайт деген өзлөрүнүн кандай бир деңгээлде сакталыш маселелерин баарын айтып келатышат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өзүн баягы мен юристмин деген нерселер ошолорду айтпайт. Анан бул мындан кийин дагы айланпа болот да, баарыбызга акыркы сөз айтканга. Анда мен бир нерсени айткым келет. Коркунучтуу баягы адамдын укугуна, биз баягы укук коргоочу болгондон кийин адам укук жагын айткыбыз келет. Жана мыйзамдуулук жөнүндө Алга мырза айтып кетпедиби, биз мыйзам менен жашайлык деп. Бүгүнкү күндө ушул жайда, өтүп кеткен жайда ушундай террористтер өзүнүн жарандылыгынан алынат деген мыйзамга президент кол коюп берди.
А конституцияда эч ким ажыратылбайт деген норма дагы эле турат. И бүгүн конституцияны иштеп аткан мыйзамга тартып атышат да. Биз баягы биринчи атты койгон аркасында арабаны койбой, арабаны алдыга чыгарып туруп, мыйзамдын баарын давно жазып койгонбуз да. Анан бүгүн баягы конституцияга туура келбей, бирөөсү конституциялык палатага кайрылбасын деп туруп, кой конституцияга да киргизип коелук дейт. Эмнеси коркунучтуу? Мыйзам менен чечилет деген жагында бул эшикти ачып койгону да бүгүн террорист деп атат. Эртең мекенин сүйбөгөндөр дейт, алгаларга биз киребиз. Ошентип отуруп, жарандуулукту алып салган күнү мени эмне космоско учуруп ишеби? Же мен жарандуулугум жок болуп калса, мен Казакстанга да кереги жокмун. Алга мырза. Рита айымдын азыркы айтып атканына кичине дагы эле мындай же окуган эмес эжейим, же дагы эле түшүнбөгөн же атайын бурмалап атат. Мисалы, ошол эле кумтор маселеси, геноцид боюнча, экологияга каршы боюнча баягы бул долбоор болуп кирип атпайбы? Андан тышкары, Кудай буюрса, угуп туруңуз, ага да берени бар. Коррупцияга шектелген адам өмүр бою баягы жоопкерчиликтен кутулбайт деп турат. Ал норма иштейт. Кудай буюрса бул бир эле өзгөртүлүү эмес. Кийин бул конституцияны баягы түшүнбөш керек да. Бир автор жазып туруп эле баягы 20 жылга чейин же 30 жылга чейин, 5 жылга чейин тийбеш керек деген. Ааламдашкан сайын, заман өзгөргөн сайын кыргыз элине ылайыкталып өзгөртүлө бериш керек. Бул бир. Экинчи жагынан эжекем айтып атат баягы адам укуктарын алып кою боюнча. Бул эжем айтып аткандай Америкада баягы демократияны булар туу чукуп Америка деп эле аябай туу тутушат го. Америкадагы өзүнүн конституциясын жазгандан 3 жылдан кийин өзгөртүүлөр кирилген. Мына кече эле 5-6 10 жыл калып айтпасам 10 жылга чейин канча бир 70-80 өзгөртүүлөр кирген. Эжекем айтып атканда укугун тебелемек түгүл, мындай пистолеттин көтөрүп же машинасынан чыкпай койсо ал жерде атып салат. Мына демократиянын негизинде жашаганда. Кайсы мамлекетте бар ушундай жарандуулукту чектетип ийген? Бүт эле жарандуулуктарда бар. Сиз айтып аткан мурун турган нерсени азыр мыйзам менен бекитилип атат. Ушуну эми түшүнбөсөңүз мен билбейм анда. Бүгүнкү күндө террористтер чынында эле кооптуу болуп атпайбы же калппайбы? Эми алардын жарандыгын алып салганда эмне космоско учурабызбы? Мисалы мен андай жарандар биздин менин балам мектепте окуп аткан. Карапайым эле менин балам жабыр тартуусун каалабайм. Алып салыш керек. Мен ошого учурабызбы? Космоско ошо кетти Сириясына кетсин, келбей эле койсун ошол жака. Сирияга кетип калгандан кийин биздин жарандуулукта кереги жок ага. Келип эле атышат. Келип эле бүгүнкү күндө канча интернеттерден семьясы менен көчүп кетип атат. Мына улуттук баалуулуктарга каршы келе турган Бакыт Байкесиз макул болот болуш керек да бул негиз боюнча. Ушул Бакыт Байке юрист. Ошон үчүн Байкени билем. юрист юридический толкование берет. Бул бир. Экинчисинен баягы А десе эле Б деп эле баягы тигил конституциянын мурунку азыркы биз жашап аткан баш мыйзамдагы туура так жазылып турган кээ бир беренелердин баары эле калды. Бул жерде ошол 30 эле берене иштөө. Алга мырза, бизде 5 мүнөт убакыт калды. Бакыт мырза, биздин эми 1 мүнөттөн мага да 1 мүнөт калды, сиздерге да 1 мүнөт калды да. Кайрылуу жасап кеткенге акыркы. Бул акыркы айлампа жалпы биздин ушул референдумга катышуучуларга өзүңүздөрдүн кыска оюңуздар, пикириңиздер, каалооңуздар. Эме бизге да бербей калды го, эме токтогулова 2,5 мүнөттө. Бирок мен айтып коем. Жок, азыр 1 мүнөт дедик. Бизде 5 мүнөт убакыт калды деп мен эсептеп атам. Мен атамдын аты Мамбет Турсун. Анын атасы Касымбек. Касымбектин атасы Чодон. Чодондун атасы Маркабай. Анан Байтөбөт, Мең жылкы. Анан Асказан, Кожояр. Көрдүңөрбү? Анан мен атамчы кыргыз болуп ыр жазган. Көркү жок асман жылдызсыз. Жүрөгүм сокпойт кыргызсыз. Мекеним толор мекеним, жашоо жок сенсиз кыргызым деген. Ошондой. Көрдүңөрбү? Мен орусчабызмын, бирок мен үйрөндүм. Рахмат. Бакыт мырза. Ошон үчүн баарыңарга ушу элим мал болбойлук, кой болбойлук. Бул өзүңөр акыл эс менен мояка мал болбойн десеңер каршы деп. Эмне үчүн жакта орус тилди дагы киргизип атат. Орусча ушуну окугула конституцияны деп. Туура эмес болар эмелерди киргизип атат. Бизди ушинтип уруштуруп атат. Мына азыр бири-бириз менен урушуп атабыз. Кыргыздар бирикпейбиз. Ушинтип турсакчы. Биз жоголобуз жакында. Если ушинтип биз
акыл эсибизге келип Конституцияны бир колдобосоңор. Конституцияны окуш керек. Мен өзүм медикмин да. Бирок Кыскара, мен кыскара, уялбайм. Баке. Уялбайм. Уақыт аз қалды. Ушуну бирөөдөн сурап, күчүдөн сурап, үйрөнүп, Конституцияны окуп, токтогулаба берет. Мен медикмин, мен юрист эмесмин. Бирок мен ар кайсын окуп, ошону тактап, анан сүйлөйм да. Рахмат. Ошондой. Агайдын сөзүн улап кетким келет. Урматтуу кыргыз элим, 11 декабрда шайлоого барганда мен силерди чакырып коет элем. Биз бул өзгөрүүлөргө каршыбыз деп добуш бергенге. Анткени себеби биз баарыбыз мамлекетибиз укуктуу болсо экен дегенди каалайбыз. Депутаты болобу, президенти болобу, карапайым эли болобу, кандай мыйзам бузулса, ошол жерден жооп берип турган мамлекетти кургум келет. Но ал мамлекетти куруш үчүн биз бүгүн көчө мыйзамды сыйлай башташыбыз керек. Тилекке каршы, могу жайдан бери баштап 2-3 айдын ичинде биз эбегейсиз мыйзамдарды тебелеп, конституцияны тебелеп, регламент дегенди унутуп калып туруп, кана тигинин, кана бунун дегенде бирөөдөн да жооп бербей, мына билгениңерди кылып алгыла. Өзүң каалагандай конституцияны калчайм деп туруп алып келатат. Ошон үчүн агай айткандай мал болбойлук, түшүнөлүк, анан жок деп барып жооп берелик. Бул биздин башыбыздагы, жүрөгүбүздөгү болгон 3-чү революция болот эгер ошондой добушту көбүрөөк берсек. Рахмат. Менин сөзүм элге кайрылууда мен ойлойм бүгүнкү күндө 25 жылдын ичинде жарым кылым бир чейрек бир кылымдын бир чейреги өттү. Биздин эл такшалды, ачуу таттууну билди, ак караны ажырата алат. Ошондуктан кыргыз мамлекети өнүксүн, өзүнүн эгемендүүлүгүнө толук ээ болсун, андан ары дагы өнүгүү жолунда бололук деген ойго келсе, анда ушул конституциянын өзгөртүүлөрүнө акыл эскер менен туура мамиле кылып колдооруңарга мен ишенем. Сиздин убактыңызды мен алайын. Бакыт Байкенин айтканына бир кошумчалап кетейин. Мамлекет кыргыз тилинин жана маданиятынын өнүгүшүнө камкор көрүнөт деп мына турат биринчи жолу. Анан кайрылып кетерим. Кымбаттуу кыргыз элим, мен 2010 жылы баягы элдин башына кара түн түшүп, мародерство, басып алуулар ар кандай болгондо баягы жаш балдар чогулуп, биринчи элдик кошундарды негиздеп күч түзүмдөр иштебей турганда ушу мамлекетибиз сакталып калса экен, биздин уран тартип, мыйзам жана мыйзамдуулук деп ушу көп иштерди кылдык элек. Ошол көзүм менен көргөн ошол Каргашалы июнь окуясында ошол НАТО аскерлерин киргизебиз, геноцид кылып атасыңар деп коркунуч болгон. Мына буунун чечими эжекем айткандай эле эл аралык уюмдар эч качан туура чыга берет дегендер жаңылышат. Ошол эле Косовону айталы, бүгүнкү Ливияда болуп аткан окуяны айталы. Кече жакынкы мына Украинада Майдан силер ойлоп аткан ишке ашпайт. Биз кыргыздын карапайым жигиттери андайларга жол бербейбиз. Андан тышкары биздин улуттуустук баалуулуктарга, көз карандыбызга мындай түздөн түз салымын кошо ала турган конституцияны колдоп берүүңөрдү мен суранып кетмекчимин. Жана ишенем. Себеби бул жерде 25 жылда бул президент буга чейин президенттин эле мөөнөтүн же болбосо ага укугун көңөйтүп берчи. Андай маселе жок. Мен дагы биздин бүгүнкү эл шайлаган президентти туура түшүнүп атам. Ушу мен кетсем дагы элиме жалгыз жакшы конституция калсын деген, мыйзамдуулук болсун деген. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин студияда өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүткүл жалпы элдик добуш берүүгө каршы жана макул деген топтун өкүлдөрү болду. Каршы топтун өкүлдөрү Рита Карасартова, Бакыт Керимбеков мырза. Ал эми макул топтун өкүлдөрүнө Токтогул Качекеев, Алга Кылычев мырзалар катышты. Албетте урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасында мамлекеттин бийликтин бирден бир башаты жана булагы бул эл. Кандай талкуу болбосун, өзүңүздөр чечим чыгарып, Рита айым айткандай жүрөгүңүздөр менен сезим кылып, өзүңүздөр Кыргызстандын келечеги үчүн добуш бересиңер деген ойдобуз. Көрүшкөнчө саламаттаңыздар.